Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnşallah Menhecü Salikin kitabının sabağımızda ulantabız. Ötkenki sabaqta namazın sıfatlarını okup bitirgenmiz. Demi bu sabaqta inşallah namazın rükünlerini okuyuz. Namazın rükünlerini kebir alımlar farzları dep ataşat. Namazın farzları je namazın rükünleri degen ne? Bol uşul amaldarsız namaz bolup sanalbayt. Uşul amaldardын birөөсү kalıp kete turgan bolsa, al namaz toora bolбойт. Качан ошол амалды аткармайынча. Эми бул китеп кыскача болгондуктан бул алым намаздын фарздарын кыскача эле эскерип койду. Айтып жатат: "Вал арканул каулия минал мазкурат такбиратул ихрам ва кыраатул фатиха ала гайри мa'mum ва ташаххудул ахир ва салам." Намаздын сөз түрүндө болгон фарздары бул биринчи намаз баштаганда айтылган такбиратул ихрам дейт. Аллаху акбар деп намазды баштоо ошол farz dedi. Екіншісі, имамға жана жеке оқыған адам үшін фатиханы оқу. Бұл farz dedi. Üçüncüsü болса, акыркы рекетте ташаххудты оқу. Ат-тахияту лиллахи ва салат деп акыркы рекетте ташаххудты оқу dedi. Төртүнчүсү болса, салам берүү. Ушул төртөөнү сөз түрүндөгү болгон фарздары dedi. Андан кийин айтып жатат: "Ва бaqi af'aliha arkanun fi'liyya." Андан кийин башка амалдар болсо дейт, руку кылуу, туруу, сажда кылуу сыяктуу, алар амал жүзүндө болгон, сөз түрүндө эмес, амал жүзүндө болгон фарыздар деди. Эми ушул жерге чейин бул алым кыскача ушул рукундөрүнүн фарыздарын айтып өттү. Эми биз булардын ар бирине намаздын фарыздарын, намаздын рукундөрүнү бир четинен далилдер менен тартиптеп айтып өтө турган болсок, эң биринчиси намаздын эң биринчи фарызы намазга туруп окуу, кыям. Кыям деп коет, бул намазга туруу. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва куму лиллахи канитин." Аллах Таала үчүн тургула дейт. Канитин ошол моюн сунган абалда. Жана ошондой эле Сахих Бухариде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Салли каиман." Намазды туруп окугун деди. Бул алымдардын арасында ижма болгон талашсыз маселелерден. Демек намаздын эң биринчи фарызы бул туруп окуу. Фарыз намаздарды сөзсүз түрдө кудурети жеткен адам туруп окуш керек. Эгерде кудурети жетпесе, оорунун себебинен буту ооруган болсо, анда отуруп окуса болот. Бул биринчи фарыз. Ал эми экинчиси болсо такбиратул ихрам. Биринчи намазды баштагандагы Аллаху акбар деп такбир айтуу, бул экинчи фарыз. Буга далил Sahih Bukhari Müslim'de kelgen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İza kumta ila salati fakabbir." Eğer de namazga turgan bolsaң, takbir ayt dedi. Jana ошондой эле Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aytat: "Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Namazды арам кылуучу нерсе. Тагыраак айтканда, намазга кирүүчү нерсе, намазга киргенде сүйлөө, башка амалдар арам болот. Ошол арам кылуучу нерсе бул такбир dedi. Ал эми намазды адал кылуучу, ошол намаздан чыгып сүйлөөгө, башкага уруксат берүүчү нерсе бул таслим, салам берүү dedi. Демек, бул экинчи рукун, экинчи фарыз бул такбиратул ихрам. Ал эми үчүнчү фарызы болсо бул Фатиханы окуу. Бул алымдардын арасында талаш маселе. Кээ бир алымдар айтат, Ханафи мазхабында Фатиханы окубасаң деле Курандан бир кайсы аятты болсо эле бир аят окусаң жетишиктүү деп. Бирок Аллах алем туурасы бул Fatihani oku farz. Antkeni Sahih Bukhari Müslim'de kelgen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "La salata limen lam yaqra bi ummul Qur'an." Kimde kim Fatihani ummul Qur'an deb atalat, Fatiha, ummul Qur'an Fatihani okusa, an namaz emes deyt. Bul degen ошол Fatihani oku farz ekendigine dalil bolot. Andan keyinki farz төртүнчүсү болсо бул руку кылуу. Руку кылуу бул farz. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Я ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu." Ey iman keltirgenler, sizler ruku jana sajda kılgıla dedi. Biz bu fiqh sabağın başında aytып өткөнбүз, буйрук келген болсо ал ошол фарызга далил болот деп. Бул жерде Аллах Таала сажда кылууга, руку кылууга буйруп жатат. Демек, руку бул намаздын фарыздарынан. Бул алымдардын арасында талаш жок, ижма болгон маселелерден. Андан кийинки 5-си болсо рукудон кайра туруу, түз туруу, рукудон көтөрүлүп туруу, бул дагы фарыз. Эгерде рукудон турбай эле
саждаға кетіп қалса, анда bir farzды таштаған болады. Намаз жарақсыз болады. Рүкүдөн сами Аллаху лиман хамде деп түз тұрғанға чейин тұру керек. Буга дәлил жанакы Сахih Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, руку кыл деп буйругандан кийин андан кийин айтат, суммарфа хатта ta'tadila qa'iman. Рүкүдөн кайра түз болуп турганга чейин тургун деп. Бул дагы буйрук. Ушул руку фарз экендигине далил болот. Андан кийинки 6-чы фарыз бул сажда кылуу. Буга далил жана окуп өткөн аят, я юхаллазина аману рук'у васжуду. Иман келтиргендер, силер руку жана сажда кылгыла деп. Жана ошондой эле Абу Хурайра радыйаллаху анху риwayat кылган хадисте, жанакы хадистин уланысында Сахih Бухари Муслимде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам рукудан кийин эмне деди? Суммасжуд. Андан кийин сажда кылгын деди. Саждага буйруду. Бул саждадагы фарыздардан. Бул нерседе алымдардын арасында эч бир талаш жок. Ижма болгон маселелерден. Андан кийинки рукун бул 7-чиси ошо эки сажданын ортосунда отуруу. Саждадан кайра Аллаху акбар деп туруп отуруу. Ошо эки сажданын ортосунда отуруу бул дагы фарыздардан. Буга далил ошол жанакы хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, саждадан кийин, сажда кылгандан кийин айтты, суммарфа хатта татмайна жалисан. Андан кийин биринчи сажда кылгандан кийин кайра көтөрүлүп, тынчтанып отурганга чейин көтөрүл деди. Эки сажданын ортосунда дагы бул отуруу фарыз. Андан кийинки рукун 8-чиси бул тумаънина деп коет. Бул тумаънина деген ушул амалдарды кылганда тынчтануу. Мисалы үчүн руку кылып, рукуга жетип эле кайра туруп, кайра толук тура эле кайра сажда кылсаң бул жараксыз болот. Руку кылдыңбы, руку кылгандан кийин тынчтанганга чейин кылуу. Андан кийин рукудан турганда дагы кайра тынчтанганга чейин туруу. Ошондой эле ар бир амалда сажда кылдыңбы, саждага жеткенден кийин кичине тынчтанып турганга чейин туруу. Ушулар ушундай деңгээлде тумаънина тынчтануу менен аткаруу ушул эмелерди. Өтө шашып тездик менен эмес, тынчтанып ар бир саждага жетип токтогонго чейин аткаруу ушул фарыз. Буга далил ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сахih Бухари Муслимде келген хадисте намазды үйрөткөндө бир кишиге ушул ар бир амалды ушундай деп айтты. Суммарка хатта татмаинна ракиан. Андан кийин руку кылган, ошо рукуда тынчтанганга чейин, андан кийин рукуда тургандан кийин дагы сажда кылганда дагы ушундай деп айтты. Жана ошондой эле бул нерседе сахабалардын арасында ижма болгон. Сахабалардын ушул тумаънина тынчтануу фарз экендигинде сахабалардын арасында талаш жок. Бул негизи кийинки алымдардын арасында талаш бар, бирок сахабалар бир ойго келишкен бул фарз экендигинде. Андан кийинки фарз 9-чусу бул ат-тахият. Акыркы рекеттеги ат-тахият окуу. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сахih Бухари Муслимде келген хадисте айтат: "Иза ташаххада ахадукум фис-салат фальякул ат-тахияту лиллах." Эгерде силердин бирөөңөр намазда ташаххудка отурсаң да ат-тахияту лиллах дегенди окусун деди. Бул буйрук деген ошол фарзга далил болот. Бул экинчи рекеттеги эмес, бул эгерде 2 рекеттик намаз болсо, ошол экинчи рекетте акыркы ошо окуу фарз. Ал эми 4 рекеттик болсо, экинчи рекеттеги фарз эмес, 4-чү рекеттегиси фарз болуп эсептелет. Андан кийинкиси 10-чусу болсо, бул ошол ат-тахиятка отуруу. Акыркы рекетте ат-тахиятка отуруп, ат-тахиятты окуу фарз дедик. Эми ошол ат-тахиятты окуу үчүн отуруу дагы бул фарз. Бул алымдардын арасында ижма болгон. Ибн Абдул-Бар деген алым эскерет, алымдардын арасында бул ижма болгон, талаш жок, фарз экендигинде деп. Андан кийинки 11-чи фарыз болсо, бул биринчи салам берүү. Оң жака ассаламу алейкум рахматуллах деп оң жака салам берүү бул фарыз. Буга далил жанакы айтып өттүк башында. Ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат: "Ва тахлилуха ат-таслим." Намазды адал кылуучу, намаздан чыгуучу деген маанинде амал бул салам берүү деди. Ал эми экинчи салам берүү болсо, бул важип эмес, сүннөт. Биринчиси фарыз болуп эсептелет. Бул дагы алымдардын арасында талаш маселе, бирок ушул сахабанын фатвасынын негизинде бул фарыз. Ибн Мас'уд радыйаллаху анхунун фатвасынын негизинде. Ал эми 12-чи фарыз болсо, бул ушул амалдарды тартип менен аткаруу. Биринчи кыям кылуу, руку кылуу, рукудан кайра туруу, сажда кылуу, ушул тартиби менен кетүү
намазды тәртиби менен окуу бул фарыз. Бул да алымдардын арасында талашсыз болгон ижма маселелерден. Буга жанакы Сахih Бухари Муслимде келген хадистагы далил болот. Ал хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кишиге намазды үйрөткөндө ушул тартип менен үйрөттү. Ушул 12 намаздын 12 фарызы бар. Кыскача айтып өтө турган болсок, биринчиси кыям, туруу намазга, экинчиси такбир, үчүнчүсү Фатиханы окуу, төртүнчүсү рүку кылуу, бешинчиси рүкүдөн кайра туруу, алтынчысы сажда кылуу, жетинчиси эки сажданын ортосунда отуруу, сегизинчиси ушул амалдарды тынчтануу менен кылуу, тогузунчусу болсо ташаххудду окуу, онунчусу болсо ошол ташаххуд окуу үчүн отуруу, акыркы ташаххуд. 11-чиси болсо салам берүү, оң жакка салам берүү, 12-чиси болсо ушул амалдарды тартиби менен аткаруу. Ушул намаздын фарыздары. Ушул амалдарсыз намаз болуп эсептелинбейт. Ушул амалдардын бирөөсү кала турган болсо, анда ал намаз болуп эсептелинбейт. Эми бул алынып жатат. Вабақи аф'алиха аркан фи'лия. Буну окуп өттүк. Калган амалдары алар намаздын амал жүзүндө, иш жүзүндө болгон фарыздары деди. Илля ташаххудул аввал фа иннаху мин важибатис сала. Бир гана 4 рекаттык намазда экинчи рекаттагы ташаххуд бул фарыз эмес, важиптерден деди. Негизи намаздын ичинде важиптер барбы же жокпу деген бул талаш маселе. Хамбали мазхабында важибаттар бар дедик. Калган мазхабтарда, калган 3 мазхабтарда деле кээ бир алымдар эле важиптер бар деп айтпаса, жалпысынан намазда важип жок дейт. Намазда фарыздар же сүннөттөр дейт. Ошон үчүн Аллах алам бул туурасы намазда важибаттар жок. Важип болуш үчүн буйрук түрүндө келиш керек. Бул алым эскерген Хамбали жана ошондой эле Хамбали мазхабында кээ бир амалдарды важип деп эскеришкен эмелерге анын важип экендигине ачык айкын туура далилдер жок болгон үчүн башка алымдар намазда важибаттар жок, алар сүннөттөр деп айтышат. Ошол себептен булардын баардыгынын сүннөт экендигине намаздын сыпаттарын окуганыбызда далилдерин окуп өткөнбүз. Эми булардын баардыгын сүннөт деп эле окуп өтөбүз. 4 рекаттык намаздагы ташаххуддагы бул сүннөт. Ташаххудка отуруу дагы, ташаххудду окуу дагы, аттахиятты окуу дагы сүннөт. Жана ошондой эле айтып жатат, ва такбират гайры такбиратил ихрам. Жана ошондой эле такбиратил ихрамдан башка такбирлерди бул алым важип деди. Туурасы ал дагы сүннөт. Жана ошондой эле субхан раббиял азим деп рукуда айтуу бул дагы сүннөт. Булардын далилдерин эскерип өткөнбүз. Жана субхан раббиял а'ла деп айтуу марратан фис суджуд, субхан раббиял а'ла деп бир жолу айтуу бул важип деп атат. Туурасы бул дагы сүннөт. Саждада субхан раббиял а'ла деп. Жана ошондой эле раббигфирли байна саждатайн марратан. Жана ошондой эле эки сажданын ортосунда раббигфирли деп бир жолудан айтуу бул дагы важип деди. Туурасы бул дагы сүннөт. Булардын сүннөт экендигине далилдерин айтып өткөнбүз. Андан кийин бул алым айтып жатат, ва ма зада фа хуа маснун. Андан ашыкчасы, ушул эскерилген амалдардан башкасы баары сүннөт деди. Демек бул алым фарыздарын эскерип, андан кийин бир нече важибаттарды эскерди. Туурасы бул важип эмес, бул важип деген амалдар. Булар дагы сүннөт. Жана ошондой эле ушул туурасы жанакы 12 нерседен башка 12 амалды эскердик, фарыздарды деп намаздын. Ошолор фарыз рукун болуп эсептелинет. Андан башка намаздагы бардык амалдар сүннөт болуп эсептелинет. Тагыраак айтканда, ошол фарыздарды аткарсаң, намаз туура болот. Ал эми сүннөттөр намазды толуктайт ал. Эгерде кээ бир сүннөт амалдар калып кеткен болсо, ал намаз туура болуп эсептелине берет. Жана ошондой эле айтып жатат, ва каулу сами'аллаху лиман хамида лил имами вал мунфарид. Сами'аллаху лиман хамида деп айтуу жалгыз адамга жана ошондой эле имамга. Раббана ва лакал хамд лил кул. Жана ошондой эле бардык адамдар үчүн Раббана ва лакал хамд деп айтуу дейт. Сами'аллаху лиман хамида дегенден кийин. Буларды важип дейт. Туурасы булар сүннөт. Андан кийин бул алым айтып жатат. Фа хадил важибат тасқуту бис-саху ва яджбру биха суджудус-саху ва када ал-жахл. Эми важип деген амалдар дейт. Эгерде намазда важиптер бар дей турган болсок, бул алымдын ою боюнча намазда важиптер бар дей турган болсок, ошол намаздар эгерде унутуп калган болсо дейт, ал кечиримдүү болот дейт. Унутуп бир важип деген амалды таштап койгон болсоң, анда
Анын ордуна акырында намаздын ордунда сужуду саху кылып койсоң, сажда саху деп коет, ошону кылып койсоң ал жетиштүү дейт. Жана ошондой эле илимсиздиктин, билбегендиктин негизинде болсо калып кетсе дагы ал дагы кечиримдүү деди. Эми бул ой ошол важип деген намазда важибаттар бар деп айткан болсок, ошол ойдун негизинде. Ал эми намазда важиптер жок дей турган болсок, ал намаз жарактуу боло берет. Андан кийин айтып жатат: "Вал аркан ла тасқуту сахван вала жахдан лан вала амдан." Эми рүкүндөр болсо дейт. Рүкүндөр, фарыздар булар унутуп калсаң дагы, илимсиз болсоң дагы, атайлап таштасаң дагы ал болбойт, кечиримдүү эмес. Эгерде унутуп калсаң эмне кылыш керек? Аны кийинки бөлүмдө кандай кыласың аны эскерет. Эгерде мисалы үчүн бир рекетте руку кылыбын таштап койсоң же сажда кылыбын таштап койгон болсоң, ал рекетиңди жараксыз кылып эсептейсиң дагы, андан кийинки рекетти биринчи рекет кылып эсептейсиң. Ал рекет толук жараксыз болуп эсептелинет. Ал жөнүндө кандай кылат? Ал келет кеңири. Кыскасы бул жерде бул алмайт жатат. Эгерде ошол жанакы эскерилген 12 фарыздын бирөөсү атайлап таштайсыңбы, унутуп таштайсыңбы, анын намаз жараксыз болот деди. Ал эч качан түшпөйт деди. Бир гана абалда түшөт, ал качан эгерде алсыз болсо, кудурети жок болсо. Андан кийин бул алым айтып жатат: "Вал бaqi sunan aqwalun wa af'alun mukammilun lis-salat." Эми ушул эскерилген амалдардан башкасын баары дейт, алар сүннөт сөздөр жана сүннөт амалдар, ал намазды толуктоочу амалдар дейт. Эми бул алымдын оюнча жанакы фарыздарды аткарсаң, важиптерди аткарсаң, намаз толук болот. Ал эми калган амалдар, ушул эскерген важип жана фарыздардан башкалары ал намазды толуктоочу, соолун көбөйтүүчү амалдар. Эгерде алар калып кетсе деле намаз туура боло берет деп айтат. Биз айттык, туурасы намазда важип деген важип амалдар жок, бир гана фарыздар бар. Жанакы 12 фарыз бар. Ошол 12 фарыз аткарылган болсо, андан кийинки амалдар намазды толуктоочу болуп эсептелинет. Андан кийин бул алым айтып жатат: "Омин арканиха туманинату фи жамиъ арканиха." Бул жөнүндө эскерип өттүк. Жана намаздын фарыздарынан дейт, бардык намаздын ар бир амалын аткарганда тынчтануу менен аткаруу ушул дагы фарыз деди. Бул жөнүндө айтып өттүк. Эми бул алым ушул фарыздарга жалпы бир хадисти эскерет далил катары. Айтып жатат: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. Абу Хурайра радhiyallahu anhu айтат: бир кишиге Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: эгерде намазга турган болсоң, андан биринчи даратың толук ал деди. Андан кийин кыбланы кара деди. Андан кийин Аллаху акбар деп такбир айт деди. Андан кийин Курандан бир бөлүктү оку деди. Өзүңө жеңил болгон Курандан оку деди бир аяттарды. Андан кийин рүку кыл деди. Рүку тынчтанганга чейин рүку кыл деди. Андан кийин рүкүдөн кайра тынчтанганга чейин тур деди. Андан кийин сажда кыл деди. Качанга чейин ошо саждада тынчтанганга чейин сажда кыл деди. Андан кийин эки сажданын ортосунда отур деди. Тынчтанганга чейин отур деди. Андан кийин кайра тынчтанганга чейин сажда кыл деди. Андан кийин намазыңдын баардыгын ушундай сыпатта окугун деди. Бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздын бир нече сыпаттарын, бир нече фарыздарын баяндады. Бул хадис Сахih Бухари Муслимде келген. Жана ошондой эле айтып жатат: "Вакал саллаллаху алейхи вассалам саллу кама раайтумуни уsalli муттафакун алейх." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен намазды кандай окуган болсом, ошондой окугула" деди. Бул да Сахih Бухари Муслимде келген хадис. Эми бул хадисте мен намазды кандай окуган болсом, ошондой окугула деген хадистин мааниси эмне? Кээ бир алымдар ошол хадистин негизинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай намаз окуган болсо, ошонун бардыгы фарыз деп, ошондой окуу фарыз деп айтышат. Бул негизи туура эмес. Бул хадистин мааниси Ибн Кайым деген алым баяндаган. Бул хадистин мааниси мен кандай намаз окусам, ошондой намаз окугула. Мен мисалы үчүн бир амалды фарыз иретинде кылсам, фарыз иретинде кылгыла, сүннөт иретинде кылсам, сүннөт иретинде кылгыла. Жана важип иретинде кылсам, важип иретинде кылгыла деген мааниде дейт. Анткени намаздын бул хадистин жанакы алымдар айткандай, бул хадистен бардык намаздын амалдары фарыз дей турган болсок, кээ бир амалдарын биз эскерип өттүк, алар
Alımların arasında sünnet ekenliğine icma bolgan. Kebir amallar farz ekenliğine icma bolgan. Demek namazın içinde sünnettir var. Bu hadisni düşüne turgan bolsok, oşol alımlar aytkандай. Anda namazın içinde sünnet yok degen mani kelip çygat. Oşon üчүн bul hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de namazında cevap berүүгө dalil bolot. Tagıra aytkanda farz iretinde atkargan amalды farz iretinde, sünnet iretinde atkargan amalды sünnet iretinde atkarsak, oşondo Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de erçigen bolobuz. Emin bul alım üçün namaz bütkөндөн кийин, namazın farzların bütkөндөн кийин, salam bергенден кийин, farz namazdan kийин kaysi zikirlerde aytılат? Негизи zikirler bizde Kırgızstanda sünnetlerden kийин aytılıp kalgan. Негизи Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikirdi farzdan kийин aytkan. Жана ошондой эле zikirdi her bir adam özünçe aytыш керек. Жамаат менен эмес, özünçe aytыш керек. Ошол sünnet. Бул алым айтып жатат. Файда фарага мин салати, эгерден farz namazı бүткөн болсо, ушул зикирлерди айтат деди. Биринчи истагфира саласан, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп 3 жолу айтат. Андан кийин Аллахумма антас салам ва минкас салам, табаракта я зал жалали вал икрам деп айтат. Бул Sahih Muslim'de kelген. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazında salam bергенден кийин ушундай деп айтат эле деген Sahih Muslim'de kelген. Ушуну айткандан кийин эмне дейт? La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah, lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehus sema'ul hasan. La ilahe illallah muhlisin lehu'd-din ve lev karihal kafirun deb ушул zikirde aytat andan kийин. Бул да Sahih Muslim'de kelген. Эми бул zikirlerdi, ertemenki kechki zikirler, namazdagi zikirler, tamoq ichganda zikirler, bular Hisnul Muslim degan kitap var. Kichinekay kitapcha. Musulmondун коргонуу kitapchasi deb. Al kırgızchada kotorulgan, oruschada kotorulgan, qanday окулуулардан жазылган. Ошол kitapten ушул zikirlerdi çoğultup jattasa болот. Jattayм деген адам. Эми ушуну айткандан кийин эмне деп айтат? Андан кийин Subhanallah деп 33 жолу айтат. Elhamdülillah деп 33 жолу айтат. Allahu akbar 33 жолу айтат деп айтат. Андан кийин айтып жатат Subhanallah ve elhamdülillah Allahu akbar 33. Андан кийин ушул Subhanallah деп, Elhamdülillah деп, Allahu akbar деп 33 жолдан айтат деди. Аны айтып бүткөндөн кийин La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir, tamamul mi'ah. Ушул kalimаны айтат. Ушу менен 100 болот деди. 33 жолу Subhanallah, 33 жолу Elhamdülillah, 33 жолу Allahu akbar дегенден кийин 99 болот. Андан кийин La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir деп айтса, ал 100 болот деди. Бул жөнүндө Sahih Muslim'de kelген hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ушул zikirde kim aytkan bolso, 33 жолдан айтып, андан кийин ушул La ilahe illallah'dan aytkan bolso, анын деңиздин суусузчалык күнөөсү болсо деле Аллах Таала анын күнөөсүн кечирет деп айткан. Ушул зикирлерди айткандан кийин, андан кийин алымдар айтышат, дагы ар бир намаздан кийин Falaq жана Nas сүрөсүнү окуудан сүннөт дейт. Бул жөнүндө хадис келген, ар кандай риваяттарда, кебири сахih, кебири даиф. Ушул хадисти сахih дегендер, ушул намаздан кийин Falaq Nas сүрөсүнү ушул экөөнү гана окуу сүннөт дейт. Жана ошондой эле Ayatul Kursi'ni окуу жөнүндө келген, ал хадисти дагы кебир алымдар даиф деген, кебир алымдар сахih деген. Эми сахih деген алымдар ошол Ayatul Kursi'ni окуудагы сүннөт дейт ар бир намаздан кийин. Жана ошондой эле фажр намазы менен шам намаздан кийин La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir деп 10 жолдан айтуу, бул дагы сүннөт. Бул дагы сахih хадисте келген. Бул алым ушул зикирлерди айтып өткөндөн кийин, андан кийин намаздан кийинки ушул фарз намаздарга байланыштуу сүннөттөрдү эскелет. Раватип деп коет, ошол фарз намаздардын алдынан же фарз намаздан кийинки окулуучу сүннөт намаздар. Бул алым айтып жатат. Раватиб аль-муаккада таби'ан мин-мактубат 10. Эми ушул фарз намаздарга байланыштуу сүннөттөр бул 10 рекет деп айтты. Хиял мазкура фи хадис Ибн Умар радıyallahu anhuma قال. Бул 10 рекет Sahih Buhari Müslim'de kelgen, İbn Umar'ın hadisinde kelgen deydi. Aytıp жатат. Qala hafiztu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 rekat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 reketli jattadım deydi. Rak'atayn qabla zuhur. Zuhurdan burun 2 reket dedi. Wa rak'atayn ba'dahuma. Jana zuhurdan keyin 2 reket dedi. Wa rak'atayn ba'dal maghrib. Jana maghribdan keyin, shamdan keyin 2 reket. Fi baytihi. Al shamdan keyin 2 reketni uyunda okuchu deydi.
Demek sünnetlerdi uyda oku bu sünnet. Wa rak'atayn ba'da al-isha fi baytihi. Jana ошондой эле куптандан кийин 2 рекет дагы үйүндө окучу dedi. Wa rak'atayn qabla al-fajr. Jana ошондой эле fajr бандаттан мурдан дагы 2 reket oku dedi. Бул алым эми ушул hadiste 10 reket kelgen. İbn Umar'ın Sahih Buhari Müslim'de kelgen hadiste 10 reket kelgen dedi. Ушул 10 reket namazlarga, farz namazlarga байланыштуу sünnetler dedi. Эми başka Buhari'de Ayşe Nevz'den kelet. Ayşe Nevz 12 reketti aytты. 12 reketti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan taştabay dile dedi. Uşul ele 10 reket Cenab-ı Al Ayşe Nevz aytты peşinden burada 4 reket okuytile dedi. 2 rekette 4 reket okuchu dedi. Эми алымдар бул экөөнү жам кылганда айтат, негизи сүннөт, бекемделген сүннөттөр ушул 10 рекет дейт. Анткени бул хадисти Ибн Умар Хафса радыйаллаху анхадан айтат. Хафса радыйаллаху анха айтат, Пайгамбар эч качан ушул 10 рекетти таштабайт эле dedi. Демек Хафса радыйаллаху анха 10 рекетти жаттады, 10 рекеттин көрдү. Айша Невз 12 рекеттин көрдү. Алымдар айтышат, демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша Невз айткан 4 рекеттин 2 рекетин кээде таштачу dedi. Demek taştalbay okuluvçu, ар дайым okuluvçu sünnetleri bu 10 reket. Al эми 2 reket jana peşinden murunku 2 reketти kede okuchu, kede taştaçı deyt. Ушул farz namazlarga байланыштуу sünnet namazlar. Эми алымдар айтышат, бул sünnet namazlar bekemdelген sünnettер. Жада калса бул түнкү намаздан, tahajjud namazlardan da артыкчылыгы чоң деп. Ошон үчүн бул sünнеттерди эч качан кайдыгере карап таштаган болбойт. Ушул жерге чейин бул алым эми намаздын фарздарын, сүннөттөрүнүн сыпатыны жана намаздан кийинки сүннөттөрдү, зикирлерди эскерип өттү. Андан кийин башка бөлүмгө кирет. Аны кийинки сабакта улантабыз иншалла. Бүгүн ушул жетиштүү. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.